В городах страны прошли демонстрации в поддержку активистов из Мангыстау. Итак, третий день в Казахстане продолжаются митинги. Власти начали антитеррористическую операцию. На улице были выведены военные и... Пытались предотвратить провокации, однако они начались. Бандитами и террористами. Амансыздарбы? Сиздер менен мен Сайпин Султаналиев. Каналга жазылыңыздар, биздин иликтөөнү аягына чейин көрүңүз. Бүгүнкү сөз дүйнө элинин көңүлүн бурган боордош Казакстан тууралуу болмокчу. Карапайым калктын көчөгө чыгышына эмне себеп болду? Авал бийликтин көзөмөлүнөн кантип чыгып кетти? Эмне үчүн коңшу өлкөгө ЖККнын аскерлери киргизилди? Көчөгө чыккандар мародерлорбу, митингчилерби же террористтерби деген суроолор биринин артынан бири жаралууда. Дегеле башаламандык кантип башталды? Эмне болуп аяктады? Баарын ирети менен айтып беребиз. Каналга жазылыңыздар, эмесе кеттик. Коңшу өлкөдө жаңы жылдын алгачкы эле күнү көгүлтүр отундун баасы көтөрүлгөндүгү тууралуу маалыматтар интернетте жайылды. Газ наркынын кескин жогорулашы экономикасы да, саясаты да туруктуу деп эсептелген коңшу мамлекетке чоң көйгөй жаратарын эч ким билбесе керек. Баанын мындай кескин жогорулашы карапайым калк үчүн күтүүсүз болдубу? Же эл арасында наразычылык жаратуу үчүн атайын кутум уюштурулдубу деген суроо жаралышы мүмкүн. Чындыгында андай эмес. Анткени 2018 жылдан бери эле көгүлтүр отундун наркын көтөрүү боюнча сөздөр жүрүп келген. Керек болсо бул жаатта атайын мыйзам да кабыл алынган. Баары алдын ала пландалып, 2022 жылдан баштап газга коюлган бааны мамлекеттик көзөмөлдөн алып салуу каралган. Колеса KZ басылмасы 2021 жылдын 20 декабрында 2019 жылы башталган суюлтулган газды электрондук соода аянтында сатууга толук өткөрүү келерки жылдын 1 январында аяктайт. А көгүлтүр оттун наркына мамлекет кийлигишпейт. Баа элдин суроо талабына ылайык жөнгө салынат деп жазып чыккан. Бул көрүнүш эмнени эсиңизге салып атат? Эгер эстей албасаңыз, биз жардам берели. Эске салсак, 2010 жылдын башында Бакиев бийлиги электр баасын 2 эсе көтөргөн. Бирок ага карата нааразычылык карапайым калк арасында кийин гана пайда болду. Тактап айтканда, февраль айында алгачкы эсеп төлөмдөр элдин колуна тийгенде нааразычылык күч алды. А Казакстанда болсо, жарандар 1 январ күнү заправкаларга барып, унааларына газ куя баштаганда чөнтөктөрү жукара түшкөнүн сезишти окшойт. Ошентип бул көрүнүш нааразычылыктын келип чыгышына себепчи болду. Мурда 55 теңгеден сатылган газды жаңы жылдан тарта 120 теңгеден сатып алууга туура келди. Мындан улам 2 январ күнү Батыш Казакстанда митинг башталды. Жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө караганда, так ушул аймактарда айдоочулардын 90% суюлтулган газды колдонушчу. 2022 жыл жаңа өзен. Газ баягы 50 теңгеге түссүн кайтты. Жаңа өзендіктер митингке шығып жатыр. Қаланың ортасынан газдың бағасын төмендетсін деп талап етіп жатыр. 2 январда башталган митинг 3-4 январда уланды. Казак өкмөтү 4 январ күнү түштөн кийин Маңгыстау облусунда газдын баасын 50 теңгеге чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Бирок бул учурда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында, Шымкент, Алматы, Кызылорда, Нур Султан сыяктуу чоң шаарларда элдик толкундоолор күч алып калган. Керек болсо бийликке коюлган талаптар да өзгөрө баштаган. Маселен 2 январда митингге чыккан элдин талабы газдын баасын төмөндөтүү болчу. А 4 январдан баштап эл өкмөттүн отставкасын, ошондой эле экс-президент Назарбаевдин дайрегине карата шал кет деген чакырыктарды таштап жатты. 4 январ күнү кечке маал полиция тарабынан митингчилерге каршы атайын каражаттар, кулак тундуруучу гранаталар колдонулду. Ошол эле түнү полиция кызматкерлеринин арасында жаракат алгандар бар экендиги тууралуу алгачкы маалыматтар чыкты. Токаев элди диалогга чакырды. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Кийинки күнү деле митингчилер өкмөттүн отставкасын талап кылууну уланта беришти.
Ал эми расмий бийлик акциянын мыйзамсыз экенин маалымдап турду. Митинг Батыш Казакстанда башталган менен башаламандык Алматы шаарында катуу өкүм сүрдү. Митингчилер түшкү саат 2-лерде Алматы шаардык акимиятты басып алышты. Ошол эле күнү кечки саат 5-лерде 2-Борбор калаадагы президенттин резиденциясы акимият өрттөндү. Шаар талап тоноого кабылды. Мародерчулук башталды. Кечки саат 7-лерде президент Касым-Жомарт Токаев Коопсуздук кеңешинин катчылыгынан Назарбаевди алгандыгын жарыялап, көтөрүүчүлөргө карата катуу чаралар колдонула тургандыгын билдирди. Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Белгилей кетүүчү жагдай 5 январда кечки саат 17:00-дө Владимир Путин маалымат катчысынын оозу менен Казакстан ички маселесин өзү чече ала тургандыгын айткан болчу. Бирок теңирден тескери иш болду. Тагыраагы 5 январдан 6 январга караган түнү Казакстан президенти өлкөгө чет элдик террористтер басып киргенин бетке кармап, жамааттык коопсуздук келишим уюмун жардамга чакырды. Келишимге ылайык, эгерде сырттан кол салуу болсо, өлкөгө ЖККнын тынчтык орнотуу күчтөрүнүн киргизилишине уруксат берилет. Банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Мындай кадам канчалык негиздүү, канчалык мыйзамдуу болду, дал ушул жаатты сиздер менен бирге карап көрөлү. Бандитами и террористами. Казакстандын расмий бийлиги 2015-жылы Францияда же 2011-жылдын 11 сентябрында АКШда болгон окуялардай өлкөгө үлкөн террордук чабуул болгонун далилдөө менен алек болду. Ал тургай президент Токаев 20 миңдей террорист өлкөгө чабуул жасаганын айтып чыкты. Бирок адашып калганын моюндадыбы же башка жагдайлар болдубу, айтор ким билсин, кийинчерээк билдирүүнү Twitter'деги расмий баракчасынан өчүрүп салды. А полиция кызматкерлери бул версияны далилдөө үчүн колго түшүрүлгөн кыргыз жаранынын видеосун жарыялап жиберди. Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Кыргыз элинин биримдигин ушундан билиңиз, Бикрам Урзахуновдун тагдырына бүткүл Кыргызстан тыкыр көз салып турду. Чынында эле Казакстандын укук коргоочулары далилдөөгө аракет кылгандай террорист эмес болчу. Аны таанып билгендер жана социалдык тармактардын колдонуучулары музыкант кыйноого кабылганынан улам полиция кызматкерлери даярдап берген сөздөрдү айтууга мажбур болушу ыктымалдыгын жазып жатышты. Чынында музыкант митинг үчүн эмес, концерттик программага катышуу үчүн 2 январда Алматыга учуп барган экен. Я должен был полететь в Алмату 2 января. Я прибыл туда по приглашению своего друга. Бикрамдын кайтып келиши кичине болсо да Кыргыз элинин дипломатиялык жеңиши болду сыягы. Бирок дагы канча жараныбыз ал жакта кармалып турат, азырынча белгисиз. Жогоруда сиз көргөн казак бийлигинин расмий версиясы. Курал жарактар, ок дарылар террористтерден алынды деп телеканалдарда байма-бай көрсөтүлүп жатты. Биздин иликтөөчү топ булардын чын бышыгын текшерип көрдү. Жарактар жергиликтүү курал сатуучу дүкөндөрдөн, полиция бөлүмдөрүнөн тартылып алынгандыгы такталды. Россиянын мамлекеттик телеканалдары да экстремисттик топтордун колго түшүрүлгөндүгү тууралуу маалыматтарды казак бийлигинин билдирүүсүнө таянып берип жатты. 12 правоохранителей погибли, а тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой. Последнее, заявляют в комендатуре, прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований. А бул кадрларда Россия телеканалынын кабарчылары укук коргоо кызматкерлеринин курмандыгына карата аргументтерди келтирип жатат.
К представителям власти с особой жестокостью вот толпой избивают полицейского палками и металлическими прутами, а на этих кадрах и вовсе убивают в уличной перестрелке. Biz tekşerip gördük. Bulanın toluk videosu. Okuya Nazarbayev prospektisi menen Timriyazov көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун тактадык. Бул президенттин резиденциясынын коросу. А короо кайда калды деп сурашыңыз мүмкүн. А бул жерде короону кандай жол менен сүрүп таштаганын көрүүгө болот. Ал эми бул кадрлардан резиденцияны карай бараткан элди имарат тараптан атып жатканын байкай аласыз. А бул кадрлардан Россиялык телеканалга берген маекте жалган жала жокко чыгат. Russian Today'деги өзүм көргөн жокмун, бирок мага айтышты дегенде эле кеп. В разговоре мы узнали, что все вот эти террористы были в основном бородачи, граждане Киргизии по документам. А когда они брали резиденцию Назарбаева, вот за Акиматом там, то там стояли женщины уже с детьми на руках. По 2, по 3 года, да, детям, они были на руках. Их тоже не стали расстреливать, никто в них не стрелял. И спокойно получилось, взяли вот эту резиденцию Назарбаева. Бул жерде балалуу энелерди көрүү мүмкүн эмес. Ушундан кийин ишенүүгө болобу деген суроо жаралат. Келтирилген аргументтерге, факт чектерге карабастан Россия бийлигинин жөнсүз жүйөлөрү бар. Маселен, Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Викрам Урзахуновдун Казакстанда кармалышы өлкөдөгү террордук коркунучтун олуттуулугунан шектенүүгө негиз бербеген өзүнчө окуя экенин айтты. Бир жума мурун Алматыда болуп өткөн каргашалуу окуялардын фонунда бул бир эле окуя айрым тенденцияларды түзүүгө негиз боло албайт деп билдирди. Казак жана Россия телеканалдары элдин башын айлантуу, тагыраагы манипуляцияны колдонуу менен алек болду. Такталбаган маалыматтарды таратышты. Алар Казак өлкөсүнүн чет өлкөлүк террористтер кол салды деген расмий маалыматын колдоо менен гана чектелди. Ошол себептен улам элдин укук коргоо органдары менен кагылышуу учурунда тартылып алынган куралдарды террористтердики деген кыязда көрсөтүп жатышты. Мындай кадам ЖККнун өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрү сырттан кол салуу болгондуктан киргизилди деген шылтоону бетке кармоо гана болчу. А бизге прецедент юридикалык компаниясы ЖКК өлкөлөрүнүн аскерлери ички конфликтте пайдаланышы мүмкүн эмес деген корутунду берди. ЖККнун өлкөнүн ички маселесине кийлигишүүсү Бириккен Улуттар Уюмунун уставында, өзүнүн уставында бузуу болуп саналат. ЖККнун уставынын 5-статьясында уюм көз карандысызга карата кынтыксыз урматсый менен иш алып барат. Катышуунун ыктыярдуулугу, укуктардын жана милдеттердин бирдейлиги сакталат. Улуттук юрисдикциясына мүчө мамлекеттердин ички маселелерине кийлигишпейт. Эсиңизде болсо, Кыргызстан Казакстандын бийлигине жардам иретинде атайын даярдыктагы Скорпион бөлүгүн жөнөткөн. Кокустан Казак өкмөтү маалымдагандай, террористтер жок болуп чыгып, бийлик өз элин атып жаткан болсо, биздин аскерлердин буга катыштыгы болуп калган жокпу деген бүдөмүк суроо жаралат. Кыргызда кыңыр иш 40 жылда билинет деген сөз бар эмеспи? Анын сыңарындай кандай болгон күндө да баары ачыкка чыгат. Керек болсо 40 жыл эмес, бат эле ачыкталып баары билинип калышы мүмкүн. Муну мындай таштайлы кепти Назарбаевдин кланы үй бүлөсү менен өлкөнү таштап чыгып кетүү планы тууралуу баштайлы. Биз менен болуңуз. Каналга жазылууну унутпаңыз. Бандитами и террористами. Касым-Жомарт Токаев өз алдынча саясат жүргүзө баштаганы 5 январь күнү кечинде белгилүү боло баштады. 19:00-дө Токаев Назарбаев башкарып турган Коопсуздук кеңешинин башчылыгын өз колуна алганын билдирип, дароо эле Назарбаевдин көп жылдан берки санаалашы Карим Масимовду Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы кызматынан алды.
Anın артынан эле бир нече жогорку кызмат адамдары жумуштан четтетилди. Ушул жерден чынында эле Назарбаевтер кланынын Алматыдагы окуяларга тиешеси барбы деген суроо жаралат. Жок, суроо туура эмес. Митингдин фонунда кландар ортосунда тиреш жүрдүбү? Дароо эле ачыгын айталы. Күрөш жүрмөк турсун, Назарбаевдин кланы жеңилип, эл басынын үй бүлөсү өлкөсүн таштай качууга мажбур болду. Аларды орусиялык ири компаниялар менен орус өкмөттүк делегацияларын ташыган VIP учактар менен алып кетишкен. 5 январ күнү Алматы убактысы боюнча 9:30 чамасында Внуков аэропортунан VIP самолет Алматыга карай багыт алганын далилдер көрсөтүп турат. Бул убакта Алматынын акимияты өрттөнүп, митингчилер президенттин резиденциясын басып алышып, полициянын имараттарына чабуул коюлуп, шаардын ичинде башаламандык күчөп, мародёрлук өкүм сүрүп жаткан болчу. А дегенде саат 20:37-де демонстранттар Алматы аэропортун басып алгандыгы тууралуу маалыматтар тарай баштайт. Мындан улам VIP учак Алматыга жетпей кайра Нур-Султанга бурулат. Борт менен өлкөдөн чыгарылмакчы болгондор эмне болгон? Албетте, алар Нур-Султанга тик учак менен жеткирилген. Ошентип түн жарымында орусиялык учак Нур-Султанга барып конот. Анын артынан эле саат 1-ден 2 мүнөт өткөндө аэропортко вертолет учуп келет да 2 мүнөттөн кийин VIP самолет абага көтөрүлөт. Учак Казакстандын аймагынан Каспий деңизине чейин барып, ал жерден Дубайды көздөй багыт алат. Тактап айтканда, Өзбекстан менен Түркмөнстандын аба мейкиндигин айланып, жалгыз гана Иран мамлекетин кесип өтөт. 13 январда Алия Назарбаеванын Казакстандагы окуялар тууралуу билдирүүсү жарыяланган аккаунтун биз текшерип көрдүк. Президенттин кызы өз баракчасына биз айткан жогорудагы учак барып конгон өлкөдөн кирген. Тагыраагы Бириккен Араб Эмираттарынан билдирүү жарыялаганын билдик. Эми бул эвакуация операциясына кандай самолет жана тик учак тартылганын аныктап көрөлү. Учак Русжет компаниясына таандык. Так ушул учак менен 2019-жылы Алмазбек Атамбаев Путинге жолугушууга барган. Аны коштоп барган Кундуз Жолдубаева чакырган тарап атайын учагын жибергенин жазып, борттун ичинен түшкөн сүрөттү жарыялаган болчу. А Орусиянын форумунда Русжет аба компаниясы жогорку расмий жолугушууларга коштоп баруучуларды жеткире турганы талкууланган. Талкууга катышкандар учакта коштоп баруучу адамдардын баардыгына эле орун жете бербей тургандыгында айтылган болчу. Ал эми тик учак жөнүндө эмне айтууга болот? UPMI 710 номериндеги тик учак Беркут аба компаниясына тиешелүү. Казак президентинин иш башкармалыгынын сайтында аталган авиакомпания башкаруу иштерине баш ээри жана Казак Республикасындагы маанилүү учууларды аткарары жазылган. 6 январда ошол эле жол менен экинчи самолет сапарга чыгат. Ал дагы Өзбекстан менен Түркмөнстан аба мейкиндигин айланып өтөт. Нурсултан Назарбаев башаламандыктан бир нече күн өткөндөн кийин тагыраагы 18 январда гана элге кыска кайрылуу менен чыкты. Соңку окуяны атайын уюштурулган башаламандыктар жана террордук чабуулдар деп атады. Өзүнүн өлкөдөн эч жака кетпегенин айткан менен үй бүлөсүнүн кайда экендиги тууралуу билдирүү жасаган жок. Баршаңызга маалым, уюмдашкан экстремисттик топтар элибизде жаппай тартипсиздик орнатып, террористтик чабуул жасады. Коңшу өлкөдө болгон окуяларда Кыргызстанда четте калган жок. Казак ЖМКларында Болот Назарбаев Кыргызстан аркылуу учуп өткөнү тууралуу скрин тарап жатты. 5 январ күнү Манас аэропортунан 2 VIP самолет учуп кеткен. Алардын бири Лондонду, бири Дубайды көздөй сапар алганы белгилүү болду. Казакстандык ЖМКлардын маалыматына ылайык 6-8 январ күндөрү Тимур Кулебаевке таандык учак Бишкекке 3 жолу учуп келген. 10 январда адаттан тыш окуя болду. Дегенибиз Садыр Жапаров ошол күнү боло турган ЖККнун кезексиз онлайн жыйынынын алдында кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгып кетти. Президенттин ордуна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыйынга катышты. Мүмкүн уюм Казакстанга аскер жиберүү чечимин 2 күнгө созгондугу же Назарбаевдин үй бүлөсүнүн Бишкек аркылуу учуп кетишине уруксат бергени үчүн Жапаровго нааразы болушкандыр.
Балким алар элибиз Казакстанда кармалган белгилүү пианисттин бошолтулушун талап кылган үчүн кыргыз бийлигине таарынып калышкандыр. Бирок бардыгы келип бир гана Садыр Жапаров менен токтоп калбайт. Казак бийлиги митингчилердин арасынан кыргыздарды издөөнү улантып жатышты. Мисалы, факт-чек Казакстандын негиздөөчүсү Адил Жалилов Facebook баракчасына Алматы полициясы митингчилердин арасында кыргызча сүйлөгөндөр жүрдү беле деп сурап жүрүшкөнүн жазып чыкты. Russian Today болсо кыргыз паспорту бар жарандар менен болгон интервьюларды жарыялап жатты. Дмитрий Песков Викрамдын окуясы Казакстанга жасалган террордук коркунучка шек туудурбай турган өзүнчө окуя экенин айтып өттү. Эмне үчүн Россия менен Казакстандын бийлиги кыргыздарды башаламандыкка аралаштырууга аракет кылып жатышты. Садыр Жапаровдун ЖКХуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышпай калышынын сыры эмнеде? Жапаров чын эле шашылыш эмгек өргө алууга муктаж беле? Башаламандык күндөрү Казакстан менен Кыргызстанга байланышы бар эки фактыны айтып өтөлү. 2 январ күнү Алматы шаарына Латвиялык Union Aviation компаниясынын учагы конгон. Кээ бир булактарда учак Сакта деген түрк аталышын алып жүрсө, ага чейинки аталышы Панавиатик деп да жүрөт. 4 январ күнү ушул самолет Алматыдан Дубайды көздөй бет алган. Буга чейин дал ушул борт менен Максим Бакиевтердин адамдары учуп келгендиги тууралуу Кыргызстанга ким келип кетти аталышындагы материалыбызда айтып бергенбиз. 5 январ күнү Алматы аэропортун митингчилер басып алган сааттарда Алматыга Оштон менчик учак келгени тууралуу маалыматтар чыкты. Манас аэропорту учак Кыргызстанга эч кандай жүргүнчүсү жок кайтып келгенин билдирген. Өзүңүздөр билгендей, бул күндөрү Алматы шаарында башаламандык өкүм сүрүп жаткан. Элдик толкундуулар күч алып турган жерден аба каттам менен Бишкекти карай чыгып кетүүнү каалагандар көп эле болду болуш керек деген ой жаралат. Так ушул суроо менен Тезжет авиакомпаниясынын жетекчилигине кайрылып, жооп ала алган жокпуз. Нет, такую информацию просто я даже об этом не знаю, потому что у нас это чартерный рейс, мы как бы не знаем. Ну, эту информацию вам только заместитель может сказать, конечно. Так это чартерный рейс был или рейсовый, потому что, ну... У нас рейсового нет, мы не совершаем рейсовый, у нас чартерный рейс. Кто-то нанял самолет, чтобы долететь до Алматы или наоборот с Алматы, да, я так понимаю? Смотрите, нет, конкретно по вот этим вопросам вам все-таки нужно вашего исполнительного директора дождаться, потому что про Алмату я даже не знаю, если честно. Авиакомпания мүмкүн бул материалыбыз жарык көргөндөн кийин биз үчүн болбосо да акыйкаттык үчүн жообун беришип, бүдөмүк ойлорго чекит коюп коюшар. Айтмакчы, биз канчалык күйүп пышпайлы Жапаров, Назарбаев, Бакиев, Токаев, ошол эле Путин деген үлкөндөрдүн пландары өз ара тил табышып алышы толук мүмкүн. Бирок кыргыз-казак элинде эки дөө кагышса ортодогу чымын өлөт дегендей, башаламандыктан боордош казак менен кыргыздын карапайым калкы жабыр тартаары шексиз. Эми жыйынтыктоочу сөз катары коңшу өлкөдөгү окуяларда бизге эмнелер белгилүү болгонун кайрадан эсиңиздерге салып өтөлү. Жаңы жылдан кийин эл газдын кымбатташына каршы митингге чыга баштады. Акция кагылуушуларга чейин жетип, жүздөгөн адам курман болду. Өлкөгө кол салган 20 000 террорист табылган жок. Токаев болсо террористтер боюнча Твиттердеги постун өчүрүп салды. Бирок Казакстандын бийлиги менен ЖМКлары демонстранттарды террористтер деп атоону улантууда. Казакстандын күч органдары териштирбей туруп адамдарды сабап, күч менен аларга күнөө тагып жатышканына Викрам Урзахуновдун окуясы далил болот. Казакстандын мурдагы экс-президенти 18 январда гана эл алдына чыгып кыска кайрылуу жасады. Расмий маалыматтарга караганда күч органдарынан 18 адам өлгөн. Бирок бийлик үрөй учурган окуялардан кийин 10 күн өтсө да митингге чыгып, террорист аталган карапайым калктын канчасы каза болгону тууралуу маалыматтарды бербей жатты. 15 январда гана жалпы 225 киши каза болгондугу айтылды. Курман болгондордун үй бүлөлөрүнө, жакындарына көңүл айтабыз. Кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи, баары ачыкка чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга жазылып, комментарий калтырууну унутпаңыз.